Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Уят эмеспи? Жигит автобуска чыгып баратып, братчкасын бир кызга каратып такаган. Эми кыздын байкеси келип, сенин 2 жумурткаңды жулат деп жазылат маалыматта. Эми мурунку жашоо жок. Эгерде сиз орус тилин билбесеңиз, Россия өлкөсүнө барып жумуш кыла албайсыз. Эми мындан бияка сынак алынат. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеону сынак өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Уятсыз мүчөсүн такаган, коомдук транспортто түшүп бараткандагы жыят көрүнүш. Бүгүн коомчулукта кызуу талкууга алынган окуя коомдук транспортто катталган. Белгисиз эркек жүргүнчү кыздын артына жыныстык мүчөсүн такап, коомдук нормаларды одоно бузган. Бул тууралуу коомдук ишмер Илим Карыбеков өзүнүн социалдык тармагындагы баракчасына пикирин билдирип, мындай жоруктарга кескин каршы экенин айтты. Ушуга салам жана тагыныгандар айтып койгулачы. Бирөөнүн кызына, аялына мүчөсүн көчүгүнө тийгизип турган болбойт, уят болот. Билмексен кылган дагы туура эмес. Азыр элдин көзү гана эмес, барында телефон бар. Ушинтип тартып алып, анан шерименде кылат деп жазган ал. Ошондой эле ал мындай көрүнүштөр коомдук тартипке жана аял заттын ар-намысына шек келтирерин баса белгилеп, мындай жоруктар мыйзам чегинде жазаланышы керектигин эскертти. Бул кыздын күйөөсү, атасы, байкеси же жигити көрүп калса, анан чоң жинди болсо келип, сизди таап, жумуртканы жарат. Жумуртка менен кошо мурду жарылат, чекеси шишит, көзү көгөрөт. Ошол керекпи? Аялыңа каалашынча такай бер, кайра сүйүнөт деп билдирүүсүн сатиралык маанайда жыйынтыктады. Коомчулук мындай уятсыз жоруктарга каршы укуктук чара көрүүнү талап кылууда. Булак бия кежи. Камчы ата аманбы? Балтелдүү Балдар Ташиевке ыр арнашты. Кече 7 апрелде Талас облустунун Аманбаев айыл аймагында Дастан Анарбеков атындагы балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Иш-чарага УКМК төрагасы Капчыбек Ташиев чек ара кызматынын 2029 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ошондой эле бала бакчанын тарбиялануучуларынын ата-энелери катышты. Ташиев ар бир тарбиялануучу менен амандашып, атын сураган соң бөбөктөр жаттаган ырларын айтып беришти. Уурулар! Вообще силер акмаксыңар. Оорлук кылгандар жакшылык көрбөйсүңөр. Оорлар контейнерин чабып, техникаларын оордап кетишкен. Белгилүү Facebook блогери Азамат Тынаров социалдык тармактагы баракчасында оорлардын курмандыгы болгонун ачыктады. Анын айтымында белгисиз адамдар контейнерин ачып, ичиндеги кымбат баалуу техникаларын оордап кетишкен. Оорлук кылгандар жакшылык көрбөйсүңөр деп катуу билдирүү жасады. Колдонуучулар Тынаровду колдоп, оорлар тез арада табылып, жоопко тартылышын талап кылышууда. Булак бия кежи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Красноярск райында аялдарды уурдаган кылмыштуу топ кармалды. Красноярск райында жалгыз жүргөн аялдарды уурдап, аларды сойкулукка мажбурлаган кылмыштуу топтун уюштуруучусу жана мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу аймактык тергөөнү башкаруу комитети билдирди. Красноярск райынын 17 жашоочусуна карата кылмыш иши козголду. 12 эркек, 5 аял, жаш курагы 17ден 38 жашка чейин. Алар кылмыш тобун уюштуруу, ага катышуу беренеси боюнча айыпталууда. Тергөө версиясы боюнча 2018-жылы Красноярск крайынын 36 жаштагы тургуну бул кылмыштуу топту түзгөн. Анын негизги ишмердүүлүгү аялдарды, анын ичинде жашы жетелик кыздарды сойкулукка мажбурлоо болгон.
Банда Красноярск крайы Новосибирск облусунун аймагында 7 жыл бою иш жүргүзүп, жогорку деңгээлде уюшкандыгы менен айырмаланган. Топтун жаңы мүчөлөрүн тандоо 2018 жылдын декабрынан 2020 жылдын июнуна чейин уланган. Топтун уюштуруучусу өзүнүн туугандарын, тааныштарын, чет элдиктерди алдап, аларга жогорку киреше убадалап, кылмыштуу ишке тарткан. Жалпысынан бул топко 30га жакын адам мүчө болгон. Кыргызстанда Россияда иштейм дегендерден экзамен алына башташы мүмкүн. Россияда иштей турчу кыргызстандык мигранттардан экзамен алуу башталышы мүмкүн. Бул туурасында Россотрудничествонун жетекчиси Евгений Примаков билдирди. Ал Спутник агенттигинин маалымат борборунда өткөн элдик дипломатияга 100 жыл Россотрудничество аталышындагы видео көпүрөдө сүйлөгөн. Журналист республика ичинде мигранттар чыгып жатканда колунда зарыл болгон сертификаты болуш үчүн Россиянын тарыхын, мыйзамдарын, орус тилин билүү боюнча экзамен алуу борборлорун ачуу мүмкүнчүлүгү каралып жатабы деген суроо узаткан. Биздин базанын алкагында андай борборлорду ачуу ылайыктуу болмок. Муну так жана айкын өткөрүү, сынақты камеранын байкоосунун алдында жасалышы жолдорун Рособнадзор менен талкууладык. Россиянын жогорку билим берүү или министрлиги мындай сертификаттарды саткан жакшы эмес бир нече жактарды жапты. Бул нерсени өткөрүүдө биздин ойлонулган пландарыбыз бар деген Примаков. Булак Спутник кежи. Нарын Өрүктам жолуна кар көчкү түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 7 апрелде саат 15:30 чамасында Нарын Өрүктам жолуна кар көчкү түшүп, азыр ал жерде тазалоо иштери жүрүүдө. Аталган мекеме жабыркагандар жок экенин кабарлады. Жергиликтүү тургундар Өрүктам эки Нарын айылдарына башка каттамдар аркылуу каттай алышары кабарланды. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Токтогулова Атинай. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби кызым азыркы учурда катаракта оорусу менен жабыркап келет. Кызымдын көзүн тез аранын ичинде операция жасатпасак, абалы күндөн күнгө оорлошуп баратат. Операциясына $3000 суммадагы каражат керек болгондуктан мен сиздерге кайрылып жатам, урматтуу кыргыз элим. Сиздер үчүн 50 сом, 100 сом кичине суммадагы акча болсо мен үчүн чоң суммадагы акча болуп жатат. Кайтыгер карабай ошо кызымы жардам колун суна кетиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Бала ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт, ошо эч бир энени бала менен сынабыз. Сиздерден кайрымдуу сурап кетем, урматтуу кыргыз элим. Менден кайтпаса дагы ушу Аллахым аны кайтсын. Реквизит карталардын баардыгы өзүмө тийиштүү. Банк 19-20 деп чыгат. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 37-98 Орунбек деп чыгат. Өзүмдүн энем ал азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп келип жатат. Бул жерде ортоңку тайпа, бул дагы жайланышы төмөндөгү тайпалардай болуп, бул жерде 30 балабыз бар. Kanıyor kadar çay içke bilip verin tanım. Молодец. Sağ olasın. Ой, хана, кол берме чучраш бери. Ой, красавицалар. Атын ким? Айна, сен? Залина. Ой. Красавицалар. Ана. Кандай жигит, атын ким? Кандай жаксыңбы? Арылыш. Ана, саламат. Саламатсызбы? Красавицалар. Кана, кол берчи, кандайсың? Жакшымы? Салам алейкум. Атың ким? Алым. Молодец. Районна саламдаш. Бияк колмен, бул колмен. Кандай жакшымы? Атыңыз ким? Район. Атыңыз Раяна. Ой. Салам алейкум. Кандайсың? Атың ким? Эмирхан? Амирхан. Молодец. Бул жакка. Жакшы. Мен балдармен учурашып берем. Балдар сен. Салам алейкум. Саламдашабыз. Мына. Саламдашабыз. Колуңду бер. Кол бер. Саламат. Ассалам алейкум. Мына кичинекей кыз экен, Кандай жакшы кызым? Атың ким?
Ata kızısın be. Ay vallahi ata kızım mı dedi. Gelin, oturup yakınlaşın. Otur öyle. Hadi ben bir yere götüreyim. Gelin, bu şöyle. Bunatto kaçıda kıdışayır. Bizden aldım balabakçalıkka hoş gelir. Gelecekte canlı balabakçada terbiyelanır. Sizde becerçil ul ustadan malolu. Sizde teren razı çok biliriz. İki aydan sallandı. Kamçı ada aman mı? Bahçe sağlık siz biske. Suyum düdü apamdı. Sevgili doğdoy bağlagan, kongo kanat paylagan, şiddetten algan bu bakça, eyneli kımbat bağırılan. Alçıgan alban işke bel baylagan, mıktı insan mıktılaldan kem kalbagan, Kamçıbek ake kılgızımdın baktı ulu cülegün, cülegün ala dolu belge anlagan. Dostlarımız adamgır, oynayız da gülübüz, bar üstü çoğutkan, bahçe üstü suyuz. Adamın kıyal oyları, birlikte daim bola bu, elini yakkan elbasçı, kamçı katanday bolamın. Analar öderiz, abi cana baldadır, cürebinen çıkartta da baldadır, tilekleri kabul olur, hacı be kadar aramızda uzaklaşa. Çukap keyif beycaka, altı bağla cıvanaç, cıvanayak, cıvanbaş, avake kandın bağlası, güç olanı gölgünde, kanlıvap, konulap, kanlığı bet düşüp, yaşap gitti zongulap. Ey! Ey! Kadı gölgün bakıdır, çembeyne gölgünüdür, 9500 koyun var. Ey! Vay vay vay. Malansın. Vay malansın. Kalkma. Kaldırına dua vereyim. Bunun bari kelese keyinki muğundarga Xuda kalasa. Buların içinden başça çıkavı, deputat çıkavı, premier ministri çıkavı, özümüz korsun çolcu kızmaslar çıkavı, uşlara jaksıla batavızdı ver, Xuda kalasa uşlar Amanbay valinden mıhtı, yer üçün, yer üçün, mekan üçün, şu dastan da atarıp kal dastandan şu bala bakçasından eldin gereğine jarağın insanların çıkıversin anlatalım, dergeni nasip etken olsun. Sizin gelgeniz anlatalım, Allah'a razı olsun. Allah için daima yolunuz açık bulup işiniz ilgilenip cevap memleket için hizmet kılıp duruyoruz. Allah. Baldarımız baklı olsun ha çocuklar. Buna kızlar. Buna kızım seferberlerge. Yaşırda da var ya kızlarga. Kızlarga. Kızlarga buna kızım ha. Erkek balaga vergiler. O. Buna gördün mü maşina. Buna da olasın sen. Buna kız.
Politsiya olursun sen ha? Mana kızlarga, mana kız. Bunu balaga vereyim, sana kızga vereyim. Kızga bunu vereyim. Bak kızım buna, sen al ha. Buna sen al ha. Bunu balaga vereyim. Мынаки. Deren aramızda tartağız. Ya, sen bu dira kılmayısın, көрініп қаласың. Жақсы жүргілігін, жақсы тарбиялығылағын, ежекеңерді ұттылар. Мақұл бі? Жақсы жүргілер жақтағылар. Кейін чойғылығында мен daha келем. Мақұл бі? Мақұл. Жақсы қалғылар, болды. Рахмат, жақсы қалғылар. Болды, төс болды, Рахмат, жақсы қалғылар.